Ылай мына арықтан içебиz суну. Ылай суу içебиz. Канча мусору келет мулардан. Азот келет мындан уже дыйканчылыктан. Биз азыр Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айыл өкмөтүндөгү Шералы деген айылда турам. Машинасы жоктор ушуну ичет да каерге барар шарты жоктор. Же жолу, же садик, же мектеп эч кимиси жок бизде. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу чоңдор, мына урматтуу билим берүү министрлиги. Ол үстүн карап койсоңуздар, үстүндө жыгачтар чириген. Ушул мектепте бүгүнкү күндө 541 бала окуп атат экен. Ошолор жемирилип кетсе эмне болот балдарга? Ким кепилдик алат? Мен бул проектти дагы айттым. Буюрса буну дагы чечкенге аракет кылабыз деди, анан айттык, анан деп атат, анан кылам деди, анан киргизем деди, анан сүйлөштүк, анан сүйлөшөм деп атат деген жооптор мындай чын айтканда тажатты элчи. Бул мектептин сунушталып келатканына кеминде 9 жыл болуптур. 9 жылдан бери сизге окшош айыл өкмөттөр сунуштап, акимдер тилемизип келатыптыр да, буга чейинки. Мен аким менен сүйлөшүп аткан жокмун, мен айыл өкмөтү менен сүйлөшүп аткан жокмун, мен губернатордун орун басары. Качан чечилет суу маселеси? Канча убакыт керек сиздерге? Биз бул боюнча ушул долбоордун качан бүтөөрүн, ушул долбоорду ишке алып барган тиешелүү ушул коомдук менен акылдашып, анан бир тагыраак жол беребиз. Акыркы жолу жергиликтүү бийликтен ким келди сиздерге? Сүздөр жок. Жергиликтүү эч ким келбейт бияка. Жергиликтүү бийликтер. Мына 15 жылдан бери апа сиз биякта экенсиз. Şu акыркы 10 жылда кайсы аким келди ушул айылга? Бу жерге бир да аким келген эмес. Биринен көрбөдүм, эч ким көрбөйбүз. Качан бизге справка келсе, биз айыл өкмөткө барабыз. Болду. Эч кимди көрбөйбүз биз. Сен көрдүңбү? Губернатор мектепке келиптир деп уктук, бирок биз көрбөдүк. Айыл өкмөтүңүздөр ким болгон? Айыл өкмөтү ким болгонун билбейбиз биз азыр. Мен караңгы. Айыл өкмөтү тааныбайсызбы? Тааныбайм. Тааныбайбыз ким экенин. Сары Колот айыл өкмөтү биз башта Сары Колот айыл өкмөтүнө карачу элек. Азыр 30 Адырга карап калган үчүн азыр маалыматыбыз жок ал боюнча. Мурдакы айыл өкмөтүңүздөр ким? Билбейт экенбиз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-гө чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айыл өкмөтүндөгү Шералы деген айылда турам. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта эжекелерибиз, апаларыбыз жанымда коштоп турат. Өзүңүздөр билгендей, биз ушул түштүккө болгон сапарыбызда эң бүгүнкү күндө Кара Суу районунда, жалпы эле Ош облусундагы эң мындай көйгөйлүү айылда турам десем жаңылышпайм. Анын баарын азыр тизмектеп биздин эжекелерибиз, апаларыбыз, бул айылдын жашоочулары айтып берген атат. Анан ушул айылга келерде бир топ кыйынчылыктар болду. Себеби ушул бизди чакырган анча-мынча келин кыздарды коркутуп, басым кылып, айтпагыла, кой чыгарбагыла деп, мына ушундай майда чиновниктер бир катар кысым кылыптыр. Ошого карабай азыр биз келип, бул жактагы келсек ушу апалар бар экен, маалымат алалы, өздөрүнөн микрофон суналы, саламатсыздарбы? Менин атым Улукбек, журналистмин. Биз Аты жөнүңүз ким апа? Менин атым Рабия. Биз ушу жерде жашайбыз. Шерал айылында. Шерал айылында жашайбыз. Биз эми чоңдорго эмне деп айтабыз эми? Биздин жашообуз баш эле кызыксыз эле да. Айтып келгенде суубуз, мектебибиз, садигибиз, эч нерсе айтарга эч нерсебиз жок биздики. Мисалы үчүн суубуз деле алсаң ылай суу менен ичебиз. Эң түйшүк бул айымдарда, биздин апаларда. Ооба. Суудан баштайлычы анда. Суубуз ушу
Ылай мына арыктан ичебиз сууну. Ылай суу ичебиз. Азыр эми машина менен ташып ичебиз. Себеби суу ылай болгончу машина менен канистрлеп ташыйбыз, машинага салып алып ташыйбыз. Ошол көйгөйбүз. Мектебибиз дагы биздики балдардан алыс. Садигибиз жок. Бир машина ташыйт балдарды садикке. Тойчу айылына. Азыр ага өзүнчө келебиз. Азыр суудан баштайлы. Суубуз ошол ичкенге иланчы жок. Бар жок тосулган мына арыктан ичебиз мына. Арыкта буну чоңдордан Кадимки эле мына ошо арыктан суу ичесиздер. Арыктан суу ичебиз. О чоңдор бизди эч кимиси деле кабар деле албайт. Эч ким эмне болот, жашооңор эмне кызыккан адам жок. Канча жылдан бери бул арыктан суу ичесиздер? Ой көп болду, 20 жылдан ашык. Биз келгенибизге 15 жылдан ашык болуп калды. Мен 15 жылдан бери вообще эчтеке эметкен жокмун, көргөн жокмун бу жерде. Ошол боюнча эле. Кышта суу токтойт. Муну арыктагы ылай суу ушунан ичесиздер. Суу токтойт бул дагы. Бирок жакында эле келди. Бул 1 ай болду келгенине. Муну кантип ичесиздер ылай сууну? Ылай сууну ичпейбиз, эми кир жууганга тунутабыз кээде. Ушуну ичет кээде. Тундуруп коюп ичебиз. Атыңыз ким апа? Махбират эже. И. Машинасы жоктор ушуну ичет да каерге барар шарты жоктор. Ушул сууду ичип, Машинасы барлар сууну ташып келет эми экен. машинасы барлар шарты Канча километрден ташып келесиздер? О 30 30 адырга адырдан чейин ода болсо болбосо нары Ошко барылат да эмне болсо. Оштон ташыйсыздар. Оштун бир жолунда бир кранда болсо бар алып Ачык жер болсо ошол жерден алабыз. Ооба. Анда эле алдырбайт бир кылмалда. Сууну неме кылдыңар, бузуп койду балдарыңар деп. Ошо жүрөбүз да эми. Шарты жоктор ичет да. Муну ичпей кайга барат анан кийин. А муну Будан деле албайт. бул жерден. Сууну алып. Сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Жанара. Мына моун карасаңыздар. Ылай тунуп астынан муну ушул кир жууганга чамчак иштетесиздер. Жууганга эмес буну. Машинасы жоктор ушунан ичет. Жоктор ушудан ичет. Эрте менен алып Эрте менен алып тундурат. коюп анан иче беребиз. Балдардын ооруган Оору сору. болот да, конечно. Мына суу мисалы азыр мына сууда дыйканчылыкка келет. Дыйканчылыктан келет. Азот кошулуп, бар жок ушудан кетет азырчы. Эрте менен алып Деген оору көп болот. Былтыр менин кызым ооруп калды, гепатит болду. Гепатит болуп. Ич өткөгө оору. Эми оорунун түрү көп да эми. Таза суу болбогондон кийин, конечно, оорунун түрү болот да. Буга чейин акыркы жолу жергиликтүү бийликтен ким келди сиздерге? Сүздөр жок. жергиликтүү эч ким келбейт бияка. Жергиликтүү бийликтен. Мына 15 жылдан бери апа сиз биякта экенсиз. Ооба. Ушу акыркы 10 жылда кайсы аким келди ушул айылга? Бу жерге бир да аким келген эмес. Биринен көрбөдүм, эч ким көрбөйбүз. Качан бизге справка келсе, биз айыл өкмөткө барабыз. Болду. Эч кимди көрбөйбүз биз. Сен көрдүңбү? Губернатор мектепке келиптир деп уктук, бирок биз көрбөдүк. Былтыр келген губернатор. Былтыр губернатор келди да. Ошол мектептин ахуалын гана таанышканы келди деп. Элди чакырбаптыр бирок. Өзүнөн өзү келип. Эми ошол жерде мына айыл башчы немелер барсы бар экен, анан биз Эми качан чечип берем деп атат бул маселеңиздерди? аны билбейбиз. Ондой деген нерсе жок. Маселени чечип Андай маселе тегеле жок. Азыр салып берип мектеп даже салын элек. Элементарный. Суубуз. Азыр мындай кылалы. Биз азыр мектепке өтө элекпиз. Өзүнө барабыз мектепке. Азыр суу боюнча. Акыркы ушул жолу кандай проект болуп, же кандай тендерлер өтүп, атайын бир тендер өткөн былтыр конкурстарга коюлганбы? Мындай жолду асфальттап беребиз, ошого добуш бересиңерби деп келген. Анан биз шайлоодо макул дегенбиз, бирок бизге бал жетпей калды. Какой-то бир бал болуш керек экен го. Балыбыз жок экен, жетпей калыптыр. Силер уже болбойт экенсиңер деп кеткен. Ошол боюнча жок биз. Тизмеде жок экенсиңер деди да, короче. Ошол андан башка эч ким деле келбейт. Акыбалды эч ким деле сурабайт бу жерде. Ушундай жашоо балам. 15 чакырым, 20 чакырым мал аралыктан суу ташыйт экенсиздер. Ооба, ушу суу ташыйбыз, ылайт сууну. Кирге ташып барабыз ошентип. Машинасы жоктур, ошол жерден алып барып, эрте менен туруп алып тундурушат. Ошол эле. Могу акыр чикир эмелер түшсө эмне болот бияка? Акыр чикир болсо эми ичет да, айласы жок. Акыр чикирди карап отурушабы булар? Канча мусору келет мулардан. Азот келет мынардан уже дыйканчылыктан. Ичке туура келет да, машинасы жоктор ушул жерден ичет. Машинасы барлар эптеп алып келишет аяктан сууну. Айыл өкмөтүңүздөр ким болгон? Айыл өкмөтү ким болгонун билбейбиз биз азыр. Мен караңгы. Айыл өкмөт тааныбайсызбы? Тааныбайм.
Азыр Тааныбайбыз ким экенин. Сары Колот айыл өкмөтү биз башта Сары Колот айыл өкмөтүнө карачу элек. Азыр Отсадырга карап калган үчүн азыр маалыматыбыз жок ал боюнча. А мурдакы айыл өкмөтүңүздөр ким? Мурдакы Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Самат, сиз каяктан келип калдыңыз? Мен ушул жердин айыл башчысы болом. Айыл башчылар жоюлбады беле? Контракттын негизинде да. Аты жөнүңүз ким болот? Аты жөнүм Мегемназар уулу Кочкорбай. Кочкорбай мырза, качантан бери айыл башчысыз? Мына быйыл 3-жылга кетип атат. Кочкорбай мырза, сиз азыр биз келатканда телефондон чалдыңыз. Телефондон чалып, айылда баары керемет. Баары сонун, баарын, аз токтосоңуз, эми сиздин укканыңызды айтайын. Баарын чечип атабыз, мына жакында чечип коебуз дедиңиз да. Эми аракет болуп атат да, мына 3 жыл болду. 3 жылдан бери Айыл өкмөтүн чакырып бере аласыздарбы? чакырабыз. Бир келип кетсе жакшы болчу да экен ушул жаккачы. Бош болсо келип атабыз. Бизде же мектеп, же садик, же медпункт жок. Балдар Таптагы жокпу? Таптагы жок. Мен көргөн эмес. Бар, бирок иштебейт. Медсестрасы же башкасы иштеп, бу жерде же жалчытып иштеп, же айыл кыдырбайт. Бу жерде оорса сразу чуркайт, кара сууга чуркашат. Барып ошол жерге жатып ошол жерден неме алышат. көпчүлүгү эле частный. Анан прививка бул башкасы ону телефондон айтат, общий группадан айтып койгула, прививка келди деп коет. Всё болду. Барганы барат, барбаганы жок. Ала беришет. Бу жерде бардык эми көзгө көргөн эчтекеси жок. Баары эле ушул же жолу, же садик, же мектеп, эч кимиси жок бизде. Жашоо шарт жок, же суубуз. Бизге основной суусу менен жолу. Суу менен жолду карап койсо, ушул жерде жакшыраак болуп, татыктуу болуп жашай беребиз. Эми Бул жол асфальт болгон эмеспи, такыр? Болгон эмес, вообще болгон эмес бу жер. Ошол Анан суусу да токтойт. Токтойт, бул кышындасы 3 айга, 4 айга токтойт, уже созулуп, токтоп, солуп калат бу жерде. Солуп калганда элдер бияка неметишет, ташып келишет. Водовоздор куйдуртат ошол. Жол кыра берет. Суу ташыганга. куртерлерди жалдашат. Үйдөн суу чыкпайт. Чыкпайт. Кран жок болсо ошол арыктан ичип атсак, каяктан суу чыгат. Эми азыр мына Баня кандай болуп иштейт анан? Баняны көрсөк көрөбүз, көрбөсөк жок. Каякта кайна мамажаңга барабыз. анан Айда жылда бир барабыз мамажаңга. Турасына айт керек да. Тоскан душуңарды көрсөтүп койбой белеңер. Жанагындай суу куюп коюп, Кичине кампа кылып ысытып, анан ошого кичине жуунмай немебиз бар. Кичине үстүндө мынан куюлмай. Ошо сүйүнсөк жуунуп алып сүйүнүп жүрө беребиз. Башка айланчы жок бизде. суунун аты абдик карим экен да буякта. ооба ошондой. Азыр эми Азыраак иштейт. азыраак иштейт. Муздак эле сууга жууган болсоң азыр эшикте мына Акчадан да сууну көп аяйсыздар. мына сууну тунуп койдум, ушуга эле жууна бер дейбиз. Ушуга эле жууй бер, ого кирип, onu зорго сатып алдык, onu иштетпи дейбиз да. Ошондой. Оода бир Жанагындай суулар сатып аласыздар магазинден. Сатпайбыз. Каякта оям акча болуш керек да. Каякта сатып аласың. Сатканга акча болуш керек. Кээде ошо кранды суусунан болбосо мынан тундуруп туруп ичет. Банкага куюп коебуз. Банкага куят болду, ошол эле башка. Мынакей. Кызыгарлык эч нерсеси жок, айтарга. Тамшанарлык эчтеке жок. Баары жого куруу жалак ушу. Бир алыскы чаткал же бул жагы чоңалай же ал жагы нарын акталаар эмес. Кадимки мына Борбордо, Ошко бир 30-40 чакырым аралыктагы, Дагы ошодогуларга центрде отурабыз, биз шаардабыз дейбиз дагы. Оякка барсаң көз күйөт да. Ол жака алайга эмелерге барсаң көз күйөт. Садиги деле бар, жолдору дагы бар, таза суусу дагы бар. А биз Үйүнөн шаарга чыгып жакын центрде отурабыз дейбиз да, келсең жок бизде чөл. Ушул эжелерге да бир микрофон сунайын эми. Аты жөнүңүз сиздин? Мен аты жөнүм Айнура.
Шералы айылын тургунумун. Бизде ошо суу, главный суу, анан жол, анан детсад жаш балдаргачы. Ошо. Үчөө тең жок экен да. Ошо көрүп атасыңар го балдар, жолдор ушундай. Анан суубуз эми кече 10 күнгө токтоду, алып жаткан суубуз. Анан эми немеге От Садырга барып, немеси улоосу барлар суу алып келип ичебиз, улоосу жоктор ушинтип. Улоосу дегениңиз машинасы барлар. Машинасы барлар. Жа ат эшек менен ташыйсыздарбы кандай? Жок, мурун ошондой эле, азыр эми Кудайга шүгүр машинабыз бар. Машина менен эми ат келип ичкендер эме кылат. Ушу көрүп атасыңар балдар мынакей. Айыл неме көчө башчыбыз мына бала. Неме кочу. Бала деле жакшы эле иштеди, мынантип эмелерди коюп берди жолдорго. Бала деле жашта эми азыр. Жакшы эле. Иштегенден бери ушу эл үчүн деп эле иштеп атабыз. Асфальт жолубуздун проектисин бүтүрдүк. 1 километр 920 метрге проектлери даяр болуп, мына Кудай кааласа ушул жылы мына экинчи этап менен экинчи кварталда башталат деген жакшы ниеттер. Мага азыр ошо кагаздарды көрсөтсөңүздөр мен ишенем. Мына кирет, мына быйыл буйруса чечилет деп тилемизип канча чиновник келип кетиптир да буякачы. Мына ошол асфальтыбыздын проектиси. Качан болот экен бул проект? Качан бекиди? Токтоп туруңуз. Проекттин башы 23 бүткөн. 23-жылы бүтүптүр мына. 1 жыл болуптур бүткөнүнө. 23 күзүнгө маал бүттү да. Азыр ушу акимибиз дагы бул боюнча бабардар. Проектке киргенден кийин бюджет чечилдиби? Бюджет ошо экинчи кварталга кирди деген. Ошо кварталга киргендиги тууралуу маалымат барбы? Маалымат пока колго ала элекпиз. Демек кире элек, жөн эле проектиңиздер бүткөн. Даяр да. Пул жок болсо эч нерсе болбойт да. Жок, болот Кудай кааласа. Канча километр? 1,5 километрге? 1 километр 920 метр. 2 километр экен. 2 километр. Бул жол канча узундугу? Бул жол өзү мектепке чейин 2 километр. Эгер асфальт жолдон болгондочу. Биздин От Садырдын территориясы каналдан ылдый болгондугу үчүн биздики азыр проект прожекторлордун бүтүшүнө чейин чейилди бул проект. Анан ошол азыр пока ушул жагын дайым буйруп бастырып алсак, анан дагы дальше ушул бюджет бекиди да. Бюджет бекиди. Бюджетке кирген жок мунуңуз дагы, Кирди экинчи квартал болуп бюджет деди да. Деди, бирок кире элек да. Биринчи кварталга кирген жок. Азыр ошо аракет болуп атат да, өкмөтүбүз ушул боюнча азыр неме кылып атат. Кече акимибиз дагы келип көрүп кеткен. Качан алар түндө келип көрүп кетеби кандай? Көрүп кетти, сүрөттөрү бар эсиче, кече келип көрүп кетти. Айыл тургундар билбейт атпайбы эч ким келгенин? Жок, кече келип мектебибиздин абалы менен таанышып кетти да, көрүпчү. Жок, эл менен сүйлөшпөйбү, эл менен? Эл менен эми элдик жыйын эми башталат бизде. Элдик жыйын. Эл только шайлоодо көрөт экен чиновниктердин. Мына ушул мектебибиздин проектиси Кудай кааласа быйыл баштала турган болду мектеп. Бул проектиңиз азыр Жок, эже. Былтыр чийилип кетти проекттер. Эме мектеп курулат десе биз аябай сүйүндүк. Мына 1 жыл өттү го. Мына былтыры документтер полный даяр болуп, мына быйыл башталып Аны жаш балдар деле эме чийип кое берет проекттин мынантип. Мындай мектеп салынат деп. Мына эже документтер мына полный даяр. Азыр мектепке өтөбүз азыр. Бул проектиңиздердин кызысынын мектеби жаңы мектепке кирип окуп атышат. Бул эже Бизден кийинки мындай да мына. эже. Бул мектеп Биздики али чеңдик жок. Мындай балдарыбыз уже бүтүп калды мектепте. 2015 башталып, былтыр гана бүттү да эми. Азыр эми көрүп атасыздар го, баары эми чечим болуп жатат. Былтыр чийилип кеткенден кийин былтыр баштаса быйыл бүтүп калабы эле Кудай кааласа. Москвадагы эже 1 жылда курулган эмес да. Биздин чоңдор начар иштеп атасыздар. Чын. ушундай өнүкпөй калган, ушундай артта калган айылдарда ушу Кудай чиновниктер бар да, ошолор чоңдорго көрсөтпөйт, жаап жашырып, баары сонун бизде деп, анан өйдө жакка жеткизбейт. Кудай кааласа жеткизип, жогорку кеңешке чейин бардык. Бул мектеп. Азыр мектебиңизге келели. Мектеп эмне болду? Мектеп качан? Мектепте мына быйыл котлованы башталып, быйыл ошол бетон немеси куюла турган болду, котлованычы. Жок, котлованга чейин мындай да. Котлованга чейин проект деген болот. Проект мына. Укуста бардыгы бекилип даяр болгон. Экотех инспекция заключение чыгарганбы? Чыгарган.
полный чыгарып беришкен. Анан проекти бүттүбү бул? Проектisi бүткөн, апы-ипулар полный бүтүп, азыр укуста турат азыр немеде. Титулга кирип, перечинге дагы кирген. Титулга кирдиби? Кирген. Кайсы жыл курулат? Быйыл Бюджет каралдыбы? бюджет каралды деп атат. Канча бөлүнгөнү пока билбейм. Быйыл Жок. кирди. Быйыл кирди деген маалымат кантип ишенебиз? Укустан алдык да маалымат. Кана укустун маалыматы? Укустун маалыматы. Эң негизги көйгөй деп бизге жибергениңиздер ушул мектебиңиздер жол экен, анан суу экен. Эмне болуп атат? Ушул жөнүндө токтолуп бериңиз анда. Эми мектебибиз эски мектеп. Союзда бир шипаң болуп эле курулуп калган экен. Ошол бойдон эле Жибек куртка. Эми бул мектепте бир аз болсо да окуп, кичине илим алып чоңойдук эми болушунчачы. Бирок баары эскилиги жетти. Айылда түтүн көбөйдү, элдин саны көбөйдү, окуучулар көп. Жолубуздун кебетеси болсо ушул. Канча айылда, канча түтүн кожолук бар? Эми ол жак бул жак бир 500дөй түтүн болуп калды окшойт азыр. Көбөйдү. Канча адам бар? Бир 3000ден ашык адам бар дейт. Бар. 3000ден ашуун адам. Канча жылдан бери ушул сууңуздар боюнча айтып бериңизчи. Эми суу мынанча жылдан бери деп айта турган болсок, ого чейин суу келген эмес да. Вообще эле суу келе элек да бул жергечи. Таза суу. Эзелтен эле. Кантип ичесиздер сууну? Сууну мындай фортер машинелер менен ташып эле ичебиз. Каяктан ташыйсыздар? Осадырдан ар бир айылдарга барып ташып ичебиз. Ал айылдарга барсаңдай адамдар жаман көрүнөт. Эми 5 кол тег эмес да. Бирөөсү эми өзүңөрдөн алгыла дейт. Биз өчүрт алабыз дейт. Ошентип ызычуу менен ичкенге сууну ташып ичесиздер. Ичкенге сууну ташып ичебиз. Мына суу кичине тунуп калат күзгө мал ушудан ичебиз. Кайсы муну арыктанбы ушул арыктан? Буну дагы неме кылып коюшат. Кышында 3 айга токтотуп коюшат. 3-4 жылдын ичинде таза суу келет экен деп жылдан жылга созуп коюп атышат да, убакыттычы кайра элечи. Ошодан бери эле суу келбейт. Суу келет деген сайын эле күтүп, үмүттөнүп өзүбүздү алдап жашарып жүрөбүз ушинтип эле. Урматтуу көрөрмандар, сөз болуп жаткан Абдрайым Кулботоев атындагы Кара Суу районундагы авариялык акыбалдагы мектептин өзүнө келип калдык. Мына азыр ичиндеги акыбалды, мектептин көрүнүшүн көрсөтүп беребиз. Жалпы жолунан 8 жылдан бери дал ушул мектеп авариялык акыбалда экен. Биз бул мектептин тарыхына баш бакканыбызда бул ошол 63-жылдары жанагындай жибек курт деген атайын ферма болгон экен. Ошол курт өндүрүүчү бир имарат болгон экен. Аны кийин ушул мектеп катары пайдаланып калышыптыр да. Атыбыз Улукбек. Көз карандысыз журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз? Сансызбаев Ильяс Бакирович. 30 айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы. Эмне маселелер боюнча? Сизден угалычы, эмне маселелер бар бу жакта? Бул айылда эң негизги көйгөй мектеп маселеси, жол маселеси, таза суу маселеси. Бул боюнча мен дайындалганыма мына Бала бакчаны кошуп койсоңуз жакшы болот экен. Бала бакчаны эми мектеп курулуп калса, мына корпус жакшы бир сыйра ремонт кылып, бала бакча кылабыз деген ниеттебиз азырча. Кантип ушундай ниет кыласыздар? Экотех инспекция муну авариялык абалда деп атса. Буга берген эмес, мына мектеп, мына корпусуна берген. Бул жакка, бул жакты кылам деп аткан турбайсыздарбы? 2004. Бир экскурсия кылсак болобу ичин? Албетте. Бул айыл качан түптөлгөн? Бул айыл 1960-жылдары ошол жылдары түптөлгөн айыл. Так кесе мындай. Буяктансызбы өзүңүз? Өзүм бул жактан. Быйыл мектептин курулушун баштабасак болбойт деп жогорку тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Жылда келет экен ушул. Темирболот Асаналиевич биринчи жолу келди. Биз айттык деп алып келдик. Сразу чечимди кабыл алдык эмес. Быйылкы жылы курулушун баштайбыз деп. Жок, мага айтып атышпайбы жергиликтүүлөрчү, бул быйыл баштайбыз деген сөзгө биз кулагыбыз уже көнүп калды. Жылда келет, баары быйыл баштайбыз деп койт. Могул көрүнүштөр. Мына карасаңыздар. Жемирлеп эле түшүптүр. Азыр кандай кылып дагы кайсы жерлерин көрсөтөсүздөр? Эң жанагындай орчунду кайсы жак, кайсы бөлүм? Орчунду экени көрүндү да ушечи.
Эми бар кичине башпак койбойлу. Шыптарынан топурак түшүп, жамгыр түшүп атат деген кайсы жерлер? Шунун немеси да 200 балага азыркы немеси боюнча. А так бул жерде азыр 526 окуучу бар. Кантип окуп атат 500 бала? 2 сменде окуп атышат. 2 сменде, 3 смендеби? 2 сменде. 3 сменде атпайбы директоруңуздар? Эми анчамчы класстар 3 смен болгондор болсо. Дагы былтыр эме болгондон кийин анал жерден бир компьютерный классты бошотуп, азыр 2 сменге түшүп калды кайрачы. Мурун 3 смен эле. Азыр мына жерде компьютерный классты бошотуп. Бир класс эле жетпей аткан турбайбы 3 сменге? Кайсы жанагы урап турган жерин көрсөтүп койбойсуздарбы? Акимибиз Темирболот Асаналиевич өзү көзү менен көрүп, өзүнүн жеке көзөмөлүнө алды. Быйыл буйруса курулушун баштайбыз деп атат. Кантип баштайсыздар эгерде титулга кирбесе? Титулга кирбесе, Кантип баштайсыздар? бюджетибиз азыр ушунчалык көп толуп атат Кыргызстанда. Мына буягында турбайбы баарысы? Алтайдын жыйынтыгы менен дагы ашык акчалар болот да. Ошо менен кошумча дагы киргизсе болот. Буга мыйзам жол берет. Акыбалын караңыздар бир. Форточка жок болгондугу үчүн кеткенге ачып коюшкан да. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу чоңдор, мына урматтуу билим берүү министрлиги. Бул жагынан көрсө адам мышы кыйлайт экен мектептин акыбалын, Мына бул жактарда мисалы терезелер жок. Ушул мектепте бүгүнкү күндө 541 бала окуп атат экен. Санаңыздар. Жакшылап. Ол үстүн карап койсоңуздар, үстүндө жыгачтар чириген. Ошолор жемирилип кетсе эмне болот балдарга? Ким кепилдик алат? Титулга кирбесе. Титулга быйыл буйруса кирет. Быйыл мектептин жаңы мектептин 225 орунга ылайыкталган проектisi даяр. Качан проектisi бүткөн? Проектisi былтыр бүткөн. Былтыр бүтүптүр. Былтыркы проект менен быйыл курса болобу? Курса болот, неге болбойт? Тарифтери кандай болуп калат? Тарифтер былтыр эсептелбеди, акыркы тариф. Азыр ошонун тарифи менен кетип атпайбы? Былтыртан бери рынокто эмне өзгөрүүлөр болуп атат? Жок, былтыркы рик менен эсептелип чыккан проект быйыл изменение болду дейт. Жок, ал сметасы туура келеби? Сметасы туура келсе керек. Строительдер УКС менен сүйлөштүк. Сметасы туура келет экен. Быйыл мына 6 айлыктабы быйыл жок дегенде фундаментин куюп, кийинки жылы дагы акча каратып толук бүтүрүп, кийинки жылы балдарды ошо жаңы мектепке көчүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Азыр мектеп боюнча сиз айтып атпайсызбы? Титулга кирбесе да киргизебиз депчи. Биринчи этабында титулга кирбей калган. Экинчисинде аны калган ашып калган бюджет менен биз куруп коебуз деп атпайсызбы? Ошону айтып бериңизчи түшүнүктүү кылып. Мына 6 айдын жыйынтыгы менен бизде бюджет аткаруу пландан ашыкча жүрүп атат Кыргызстанда, өзүңөр көрүп атасыңар. Буйруса дагы Кыргызстанда бир эле мындай мектеп эмес, дагы башка мектептер дагы кириши мүмкүн. Ошонун катарында биз ушул Кулботоев мектебин сунуштап атабыз. Титулга эмнеге кирбей калды? Бул ошол титул менин келгениме мына 2 айдан гана ашып отурат бүгүнкү күндө. Мен акимди дагы кечегиде зам губернатор дагы келип кетти. Аким дагы, зам губернаторлор дагы полностью ушу мектепти быйылкы жылдын титулуна киргизишке аракетибизди жасайбыз деди толук. Буйруса кирип калса, мына могул жерде 1,5 гектар жерибиз даяр. Айыл өкмөт жер бөлүпсүздөр, ооба. Бирок жери бар, даяр. Буйруса быйылкы жылы курулушу башталат деген ниеттемин. Ага мен дагы өзүм аракетимди жасайм. Буйруса быйыл киргизебиз. Быйыл курулушу башталат. Жалганчылык болбойсузбу? Жалганчы болбойм буйруса. Алла таалам колдоп турса, мамлекетибизде тынччылык болуп, ушундай өнүгүү болуп турса, быйыл баштайбыз курулушту. Титулга кирбей калгандыгы жөнүндө сүйлөшөлү. Эми сиз 2 ай болду мен келгениме деп атасыз. Эми сизди эч ким айыптаган жок бул жерде. Бирок правоприемник катары сиз мамлекеттик мекемеде иштейсиз да, муниципалдык. Ошол муниципалдык кызматтын жоопкерчилиги түздөн түз сизге өтүп атат да. Ошон үчүн сиз андай жоопту айтканга мындай моралдык дейбизби, мыйзамдык дагы бир жолу жок да. Жогору жактын эле каражатын карабай, мына биз дагы өзүбүздүн бюджетибизди чоңойтуунун аракетиндебиз.
эки эсе көбөйтүүгө аракет кылып жатабыз. Ошонун негизинде өнүктүрүү фонддоруна дагы кайрылып атабыз. Буюрса быйыл ошол немеге киргизип алсак, кийинки жылы ушу жолду баштайбыз деген Эми ойдо турам. мына ушул кулакка деле аябай мындай эме сөз болуп калды да. Деди, анан айттык, анан деп атат, анан кылам деди, анан киргизем деди, анан сүйлөштүк, анан сүйлөшөм деп атат деген жооптор мындай чынын айтканда тажатты элчи. Эл ылай суучуп атат. Сиз кайсы айылда турасыз? Ал жөнүндө билем мен. Бул айылда турбайсызбы? Жок, бул айылда турбайм. Бул таза суу боюнча дүйнөлүк банк тарабынан атайын каржылоо жүрүп жатат. Ушул 30 адыр айыл өкмөтүнүн 10 айылы 2025-тин аягына уже немеси өттү, экспертизадан өтүп атат, проекти бүткөн, жакында тендер башталат Арис аркылуу. Таза суу менен камсыз кылуу боюнча. 2026-жылы бул жактан Шералы, Тойчу да 3 айыл таза суу менен камсыз болот. Качан? 2026-жылы курулушу башталат буюрса. Дагы 2 жыл күтүш керек бааны. 2 жыл күтөбүз эми. Эл такыр көрбөптүр. Акыркы 10 жылда кайсы аким келгенин билбейт. Айыл өкмөттү такыр тааныбайбыз дейт. Кимис айтты тааныбайбыз. Мына бул жигит укту. Эми эл деген эл да. Ар ким ар нерсени айтышы мүмкүн. Мен ушул жерге өкмөт болгондон бери канча ирет келдим, айтыңызчы. Мына мектептин директору. Саламатсызбы? Сиз директор окшойсуз. Саламатсыздарбы? Мен мектеп директору Дадабаева Гүлзида. Атайын мен ошол жаңы өкмөт болгондо эле барганда эле. Жок, азыр айыл өкмөт эми макул. Келип атат экен, ишендик. Сиз мектеп жөнүндө сүйлөңүзчү. Канча жылдан бери директорсуз? 2 жыл болду мен директор болгон. Ортодо кичине декреттикке баягында эме болуп калды, ошого чыгып келдим. Мектеп боюнча эми мектеп көрүп атасыздар, айылда ушу социалдык маселелердин бири да чечилген эмес. Топтолуп 10 жыл, 20 жылдан бери топтолуп. Мына эми 30 жыл десеңиз жарашат. Десек дагы болот. Мына чынында мындай жылыштар бар. Аракет кылып, кайрылуучу жака кайрылып, колубуздан келишинче аракет кылып, айыл башы менен чогуу тыгыз, айыл өкмөтү менен тыгыз иш алып барып, кайрылып жатабыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылдык буга чейин. Кимдерге кайрылдыңыз? Алишер Козыевке кайрылдык. Канча жолу кайрылдыңыз? Данияр Эрматовичке кайрылдык. Биз 2 жолу кайрылдык ага. Өздөрү дагы Мына 9 жылдан кийин 9 жыл болуптур ушул мектептин экотехинспекция заключение чыгарганына. 9 жыл болду. Эми ошол көрүнүктүү кадам ташталбай, көйгөй гана айтылып келген да. Атайын жер ажыратылып, мына конкреттүү кадамдар ташталган эмес. Айтылып даттанып, бул жерге эми шайлоо учурунда гана келчү эле. Чоңдор болгондо шайлоо учурунда гана келип, депутаттарга арызданчу. Анан Матраимов келгенин мен билем. Тилек Матраимов директор аким болуп турган учурда мен анда катарда мугалим болчумун. Ошону мен эстейт-экенмин. Мына эми 2 жылдан бери Кудай кааласа жердин бүт трансформация иштерин аягына чыкты, изилдөө иштери аягына чыкты, долбоору чызылып даяр болуп турат. Эми маселе чындыгында жогоруда эмне себептен титулга кирген, ушу даяр болуп турган, документтери да даяр болуп турган, курулуш башталбай атат. Эмне себептен акча бөлүнбөй атканы. Титулга эмне кирбей атат? Титулга дагы кирген. Ошол эми быйыл Кандай кирген титулга? Титулга кирсе бүтөт да. Титулга кирген деген маалымат алганбыз да, биз эми окустанчы титулга кирген. Титулга кирбептир го. Кирген деген эми титулга жалпы мындай пландагы кирген, бирок быйылкы конкреттүү курулуучу списокко переченге кирбеген. Ошол маселе болот. Айыл өкмөтүңүз айтып атат, быйыл бүтүрөм дейт. Анын аракетин кылып атабыз. Баштайбыз деп атат. Баштайбыз, жок дегенде биз жогорку кеңештеги ушу депутаттарыбыз дагы убада берип кетишкен. Жок дегенде котлованына ошо эконом болгон акчадан котлованын баштоо аракети быйыл болот деп. Ошону аябай чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Түшүнүктүү. Бала бакча жок. Бала бакча жок, суу жок, жолдуку да мына Кудай кааласа чечилип атат. Ушул Урматтуу көрөрмандар, мен азыр президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн астында турам. Өзүңүздөр көргөндөй Кара Суу районуна караштуу Шерал айылындагы акыбалды көрүп келдик. Мындан 2 күн мурда дал ушул ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн орун басары Талантбек Курбаналиев деген мурдагы ушул Саламаттык сактоо министрлигинде куратор болуп иштеген. Учурда ушул губернаторда орун басар экен, 3-орун басар.
мындан 2-3 күн мурда барып ошол айылга мектепке барып акыбал менен таанышып кеттиптир. Анан азыр кирели, суроолорубузду берели, жогорудагы ушул элдин көйгөйүнө кандай кыймыл аракет, кандай иш чараларды жасап атат, кантип чечет, качан чечет, эмне иштер жүрүп атат деген суроолорго эми айыл өкмөт аким дебестен дал ушул губернатордун орун басарына суроо бергибиз келип турат. Өзүнөн жооп алалы, жүрүңүздөр кандай деп бизди узатат. Көз карандысы журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен Талантбек Курбалаевич Арсланкулов, президенттин Ош облусундагы кармыкты өкүлү Элчи Мужадичтин социалдык маселелер боюнча орун басары. Келиңиздер, эмне маселе? Талантбек Курбалаевич, анда сизге бир-эки маселе болуп атат. Мынау Кара Суу районунда Шералы деген айылды билесиз да? Билебиз. Акыркы жолу качан бардыңыз сиз ошол айылга? Кечөө. Кечөө барып кетипсиз, сизди айтышты. Ооба, кечөө мен дагы бардым. Анан ушул Кара Суу районунда акими да барды, чогуу бардык. Ал жерде көтөрүлгөн маселе туура. Бурук мырза Гүлпери деген ошол Отсадыр айылынын тургуну. Ал боюнча маалымат биз соц тармактардан да алдык, ага чейин эле маалымат кагаз түрүндө бизге келип аткан. Биз барып өзүбүздүн көзүбүз менен да көрдүк. Сизге мындай бир маалымат болсо керек, сизде белгилүү болгондой убагында курулганда ошол жерде баягы тыт өстүргөн ал жаңы коңуш да, ал жерге көчүп келген эл. Сиз азыр сөз мектеп жөнүндө болуп атат, Мектеп жөнүндө сөз болуп атат. Анан эми чындыгында авариялык абалда экен. Биздин өкмөтүбүзгө дагы, аппарат президентибизге дагы ушундай сунуш менен титулдук баракчага киргизип, ушул мектептин ордуна бир жаңы, эми азыр Кудайга шүгүр, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, буну дагы ыныгыныш керек, аны айтып өтүш керек. Салыштырмалуу аябай жакшы, бул жака билим берүү тармагына аябай көңүл бурулуп, жаңы мектептер курулуп атат. 9 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин авариялык абалда экендиги экотех инспекция аркылуу аныкталып, 9 жылдан бери ошо кейиптүү экен. Анан буга чейин 9 жылдан бери ушу чиновниктер телемизип 9 жылдан бери мына кирет, ана кирет деген нерсе менен элди да тажатып туруп. Мектепте спорт зал, тамак аш ичүүчү ашыналар бар бекен? Тамак ишүү мен мына көрүп келдим деп атпайбы, сиз көрүп келдиңизби, көрүп келбедиңизби, көрдүңүзбү өзүңүз көзүңүз менен деп сурап аткан окшойсуз. Мен көрдүм чындыгында. Ал тамак аш иче турган шартка жооп бере турган неме эмес. 9 жылдан бери бир эмес 2-3 жолу жанагы экотех инспекция заключение чыгарып берип атат. Андан сырткары мектептин акыбалы, анын мындай максаттуу багыты башка, мектепке ылайыктуу болбосо, балдар тамак аш ичпей атса, ал жерде спорт зал жок болуп атса, жыйындар залы жок болуп атса, андан башка приоритеттеги мектеп жок да азыр. Приоритеттеги мектеп маселен бизде ошол облусубуздагы бир район. Азыр сөзүңүз оозуңузда, сөз учунда. Ошол жердеги 200 балага ылайыкталган мектепте бүгүн 550 бала окуп атыптыр. Бир эмес 300 менен окуп атышыптыр. Анан мындан өткөн зарылчылык кайсы жакта бар билбейм да. Ошон үчүн Талантбек Курбалаевич, сиз эми сиздер мына биринчи кварталда дагы өткөзүрсүздөр, эми экинчи кварталга Акылбек Үсөнбековичтин өзүнө жеткизип, ушуну куруп берсеңиздер жакшы болчу да экен. Анткени элдин көкөйүндөгү эң маанилүү нерсе экен. Бала бакча боюнча. Анан ал жерден бирок элди тыйып айтпагыла деген маалымат мен ойлойм туура эмес. Ал элди эч ким тыйган жок. Наоборот, элге биз жолугуп, кандай маселе деп, анан эмнеге ушунча жылдан бери чечилбей калатканын себебин дагы айтканга, түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Бала бакча боюнча дагы эми мына мектептер Кудайга шүгүр курулуп атат, жаңы имараттар деп айтып атабыз. Бала бакча боюнча дагы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү иштери боюнча ушул уюмдарды мындай бир уюштуруу боюнча дагы бир топ азыр айтып турайм, жыйын болду деп. Биз керек болсо ушул мамлекет тарабынан типтүү бала бакчаны дагы куруп, ошону менен биргеликте биз мына мамлекеттик акселератор деген Улук мырза долбоордун негизинде, эгерде жеке ишмер болсо, эгерде талапкер болсо, өзүнүн үйүнүн шарты ошого мындай бир мүмкүнчүлүк берсе, анда ошол биздин мындай токтом менен бекитилген биздин өлкөдө азыр мамлекеттик акселератордун долбоорун алкаганда мен үйүм шарты ошого талапка, өрт коопсуздугуна, санитардык эпидемиологиялык талапка жооп берсе, анда мен мамлекет жардам берет, мени окутат жеке ишкер катары. Жеңилдүү шарттарын түзүп берди токтом менен.
мен ошол үй шартында бала бакча 25, эгерде мындай дом болсо көп кабаттуу үй 10 балага чейин, эгерде жеке мындай өзүмдүн этаж эмес, дом эмес үйүмдө болсо анда 25 балага чейин бала бакча уюштуруп, ачкыла ушул камсыздык муктаждыкты камсызгыла, жапкыла деген бир аябай чоң долбоор болуп атат. Мектепке салыштырмалуу бала бакча маселеси кичине оорураак. Эгерде так ошо Шерали айылын айтсак, Улук мырза, анда ошол Кудай буюрса жаңы мектеп курулса, сиз туура айтасыз. Акылбек Үсеновичке биз жеткизебиз. Мен мына Элчебек Мырзадиевичке, биздин жетекчиге дагы бүгүн бул маалыматты айтабыз. Мен ошол кишинин тапшырмасынан кечээ барып көрүп келдим. Анан айтор ошол жаңы мектеп курулганда азыркы мектептин имаратынын капиталдык ремонтун чыгарып, биз ошол жерде бала бакчаны уюштурабыз деген мындай бир планыбыз бар. Ал жер Ашар жолу менен курулган мектеп экен. Берки корпус. Кирпич, ар жагы бакса. Анан кимисин алар, кимисин капиталдык ремонттон өткөзөсүздөр? Кимисин даярдайсыздар? Бир жакта курулуш жаңы маселен эгерде титулдук баракчага кирип акча маселеси чечилсе, анда ал жагында бир неме ошол айыл өкмөтүнүн ошол жердеги депутаттардын чечими менен жер тиркемеси чечилиптир. Айттыбы сизге? Эл айтса керек. Айыл өкмөт бериптир жерди. Жер маселеси, ошол жер маселеси чечилди, ошол жерге жаңы мектеп курулса, эски азыркы мектептин ордуна бала бакча уюштурабыз деген планда. Албетте ал курулуш иш эмес, эски мектепте ал ремонт болот. Бул жакта курулуш иш болот. Эми азыр буюрса мамлекет тараптан, мамлекеттин негизги милдети бул социалдык нормаларды камсыздап бериш керек. Суусун, бала бакчасын, мектебин, бул мамлекеттин мойнундагы керт жоопкерчилиги. Ошол жерде бала бакча мамлекет тараптан бир да бала бакча курулбаптыр ошол айылга. Эзелтен бери 30 жылдан бери ошол айыл 3000 калкы бар экен ошол жерде. 30 жылдан бери бир да бала бакча жок экен. Бир штук ошол жерге. Кантип куруп бересиздер? Ал сиз эң туура айттыңыз. Социалдык маселелерди чечүү бул мамлекеттин милдети деп. Бирок эми 30 жылда кылынмаган иштерди алып келип турганда бүгүнкү күндө эмне кылын сиз кылбай атасыңар деген кылынып атат. Мен мамлекетте азыр сөзүңүз оздуңуз да акча бар мамлекетте. Мамлекеттин бюджетинде акча бар. Бирок ошону чиновниктердин айынан болуп атат да, ошол жетпей атат да жогорку бийликке. Кантип эле президент же Акылбек Үсөнбекович ошого каршы болуп койсун да, мисалы. 30 жылда сиз айткандай мамлекеттин милдети социалдык маселелерди чечүү деп 30 жылда чечилип, ийгиликтүү эмес мындай чогулуп калган маселелерди азыр өзгөчө көңүл буруп чечип, жаңы имараттар мурунку жылдарга салыштырмалуу мына акыркы 2 жылда канча деген жаңы курулуштар болду. Маселе деп мына мектепти айтсак, канча мектеп, канча бала бакча курулуп атат. Чечилип атат. Бирок 1-2 жылда заматта кылып коюш кыйын да буну. Маселени эми сиздер башка жака бурбаңыздар. Мамлекет колдон келишинче куруп берип атат. Бирок кол ирисине тартып, кайсы жерде чиновниги болсо, кайсы жерде чоң болсо, кайсы айылда далилиңиздер. Эми эл айтып берет, мына тиги далил ошол айыл болуп атат да магачы. Ошол айыл далил болуп атат. Тешебаев. Мамасал Тешебаев эртең мектеп ачылат. Ошол жерде ким кайсы тиги ошол жердин тиги Кара Дөбө Отсадыр айыл өкмөтүнүн Кара Дөбөнүн кайсы тиги өзүнүн ошол жерде төрөлгөн баласы кимиси ошентип лоббировать атат. Бул өкмөттүн планына кирип, ошол тиги Отсадырдагы Мамасал Тешебаев атынан мектеп кирип атат. Анан мына ушул Тешебаев дегенибиз, мен ошол жердин өзү кулуну болом. Отсадыр айылында чоңойгонмун. Крупская мектеп азыр Жаманкулов атында мектеп болуп калган. Кулботоев деле керек. Мына бир мисал бар бекен дедиңиз. Өзүңүз зам губернатор болгон үчүн киргизипсиз да өзүңүздүн айылда. Тешебаев. Ал жактан болуп калсаңыз, балким Тешебаев мектебинин муктаждыгын айтып атканда бир партияда 3 бала окуган. Ал жактын муктаждыгы бар, ошон үчүн мына жаңа мектеп курулуп атат. Акыркы 10 жылдан бери бир акимди көрө элек экен ошол эли. Айыл өкмөтүн тааныбайт экен. Анан губернаторду жөнүндө мындай кыялданып деле койбойт экен анан бир өтүнүч. Кандай дейсиз? Кыялданып койбойт деген кандай эме деген? Ал түшүнө кирбеген нерсе экен да, мындай. Мен бар губернатордун атынан биздин мына өкүлдүн президентибиздин Ош облусуна барган өкүлдүн орун басары, өкүлдүн тапшырмасы менен барып аткан деген бул кандай? Бул өкүнүчтүүсү бардык кыргыз чиновниктеринин оорусу ушул жерде болуп атат да. Мен эмне үчүн айтып атам? Анткени сиздер барып
мектептен кайтасыздар, айыл өкмөттөн кайтып, эл менен жолукпай атасыздар да. Кечээ күнү барыпсыздар, ошол жердеги эл суу сап турат. Акимди көрө элек экен, 10 жыл болуптур. Аким акыркы 10 жылда кайсы аким келдик десе билбейт. Айыл өкмөтүңөр тааныйсыңарбы десек жок дейт. Сиз Анын жыйынтырдыңыз белгилен. жыйыныштырган жокмун. Бир эки кишинин сөзүн угуп атасызбы? Жок, бир 10 чакты аялдын сөзүн уктум. Кандай ошол жерге барып аким эл менен жолугуп көрүп Анан айтты. жолугуп келди. WhatsApp группабыз бар дейт. Улук мырза. Бизди бирөөсү да чакырбайт дейт. Шерали айылына барды. Айтты мага. Ал кандай? Ал 10 киши сизге кайрылган 10 киши көрбөй калды аким. Анан айтып атат. Барып атпайбызбы, жолугуп атпайбызбы? Мага эми эл айтып атат да, мен жаман мындай, мен эми сиздер менен аркы берки мындай 10 киши, 10 аялдан сырткары да эл бар. Акимди көргөн, губернатордун да өкүлүнүн орун басарында көргөн башка да эл бар. сиздер барып жолуктуңуздарбы эл менен? Кечээ биз жолуктук, биз ошол Ким менен жолуктуңуз? мектептин кызматкерлери менен. Мектеп жамааты менен Жалпы жолуктуңуз. биз түштөн кийин бардык, кечинде бир 5-6ларда барып калдык. Мен жеке өзүм жөнүндө айтсам, кечээ эли менен менин максатым барып мектепти көрүп бериш болчу. Мындай бир так тапшырма менен барганмын, мектептин ал-акыбалын көргүлө. Маселе ошондо болуп атпайбы? Эл менен мен жеке кечээ, мен эл менен жолуккан жокмун. Ошону айтып атышпайбы? Бирок биздин өкүлүбүз, биздин облустун жетекчиси Такай эл менен жолугуп, анан сизге кайрылган 10 киши көрбөй калган болсо, биз эл менен алып барып. Алар айтып атпайбы? Биз WhatsApp группадан айылда жаңылыктарды айтып турат. Жолугушууларга чакыр, мындай жолугушуу болсо бул жакка жазат, барат элек, сүйлөшөт элек, суроолорубузду берет элек, айтат элек, жеткизет элек деп атышпайбы? Анан Болуп мырза, мен сен берейин бир суроо. Сиз мага суроо берип, мен дагы суроо берейин. Бизде мына өкүлчүлүктө Такай жума сайын, ар жума сайын саат канчадан канчага чейин жарандарды кабыл алуу биздин графигибизди көрдүңүзбү? Качан кабыл алат экен көрдүңүзбү? Мына жумасында биз экинчи күнү саат 2ден саат 5ке чейин ким келбесин ошол жерде Элчибек Мыржабиевич облустун жетекчиси бардыгын кабыл алат. азыр эмгек көргөзмөдө экен, губернатор? Бирөө жок, иш сапарында. Иш сапарында. Иш сапарында. Мына бүгүн Бишкектен иш сапары менен мына Бишкектен учуп келет. Анан эми жумасына экинчи күнү 2ден 5ке чейин эл менен эшик ачык жолугуп атсак анан эл менен жолукпайсыңар, көрүшпөйсүңөр деген. Ошону айтам да, мен дагы чиновниктердин кабинетине барган сайын баары эле айтышат, выездде. Ой, выездге чыгып кеткен, выездде жүрүшөт дейт. Сиз азыр келдиңиз. Карасаң же жарытып имараттарды тилим да. Сиз келдиңиз. Пожалуйста, келиңиз, отуруңуз, жашайлы деп атабыз. Жашап атабыз. Туура. Ага, эми маселе кезеги ошол жердеги таза суу маселеси. Көйгөйлүү маселе, чоң маселе. Ал жерде Мына мектеп жок болсо, бала бакча жок болсо, ал жерде эми таза суу десек, таза суу да жок болсо, биз ал бир эле Шерали Улук мырза, мен дагы сизге дагы көбүрөөк айтам, бир эле Шерали айыл эмес, ал жерде жакын жайгашкан айылдардын дагы суусу чечилет. Бул чоң көйгөй. Бир азыр мындай бир маанилүү долбоор иштелип чыгып атат. Ал долбоордун жыйынтыгы мындай бир ошол долбоорго салыпталып турган акча баары чечилгенден кийин бир тагыраак маалымат беребиз. Бирок бул боюнча жакшы таза суу менен камсыздоо ошол жердеги чечиш керек. Ошол жердеги уксаңыз, ошол жердеги жашоочуларды камсыздоо, таза суу менен камсыздоо маселесин чечүү жолунда бунун үстүндө иш алып барылып атат. Кайсы эмне иш алып барылды, ошону айтып бериңизчи агай. Чоң долбоор иштелип чыгып атат. Эмне долбоор болгон экен, кандай долбоор экен ал? Бул боюнча ошол эл аралык уюмдар менен, ошол эле Дүйнөлүк банк менен мен бул сумманы биз азыр так айта албайм, муну такташ керек. Значит, анан ошол эми ал чоң таза сууну трубалары менен это чоң инфраструктурный проект да. Ошол айылга бир эле Шерали айыл эмес, ошол айылдарга тартып келиш керек. Ал трубаларды тартыш керек, таза сууну уюштуруш керек, жерди казыш керек. Анан бул биз ошол эл аралык уюмдарга дагы, ошол эле бюджетке дагы мындай бир проект түзүп, бул боюнча иш алып барылып атат. Эмне иш алып барылып атат агай, ошо бир иш айтып бериңизчи. Биз алып барылган ишти. Биз так бул кошумча бул боюнча маалымат беребиз. Азыр так маалыматыңыз жокпу? Бул боюнча иш алып барылып атат. Биз суммасы боюнча дагы, анан аткарыла турган мөөнөтү боюнча дагы мен эгерде азыр силерге айтсам, бул мен социалдык маселелерди камсыздоо, социалдык маселелерди көзөмөлдөө боюнча орун басармын. Мен Сиздин түздөн түз тиешелүү орун басар менен такта туруп, силерге кошумча маалымат беребиз. Кечээ барыпсыз да. Барганда айтыштыбы сизге?
Таза суубуз да бар. Мектептен башка бизде moo көйгөйлөр бар деп айтты. Ошондо билбедиңизби? Жок, мен сизге айтып атпаймынбы, билем мен бул маселени. Билбедим эмес. Эмне иш жасалды? Сизге Билсеңиз. болгон бул суу боюнча кандай иш чаралар болуп атат деп биз кошумча маалымат беребиз деп атабыз. Эмнеге билем? Билдим мен. Ага чейин деле билет элем. Анан эмне иш болду? Кандай сиз так иш алып барып атат? Губернатордо сиздер мекемеде жыйындар жанында кандай долбоор болуп атат? Ал долбоордун суммасы канча, качан бүтөт деген боюнча мен так маалымат тактап туруп анан беребиз. Аны тиешелүү адистер менен акылдашып, тиешелүү специалисттер берет. кеминде Бул боюнча мен бир сөзүн айтам, бул боюнча бул көйгөйдү чечүү боюнча иш алып барып атат. кеминде губернатордун жыйыны жылына бир 2 жолу болот бүт райондор менен, Көп болот одан. Жок, жалпы эмне иштер боюнча отчеттор. Ар бир маселе боюнча Отчет. керек болсо жумасына 1-2 жолдан жыйын болот. Мына жумасына 2 жолдан иш коллегия жөнүндө сурап атасызбы сиз? Жумасына 2 жолдан жыйын болот. Коллегия деп атасызбы сиз? Жок, мен жалпы коллегия болсо жылына 4 жолу болот коллегия. Жарым жылда ар бир кварталда жылды жыйын тыктап болот. Жумасына 2 жол жыйын болуп атыптыр. Ошо жыйында 2 жолу көтөрүлүп атып, жумасына 2ден маселе каралып атканда, бир айда 8 жолу жыйын болот экен Мен сиздер. сизге бул маалыматты макулдаштырып беришим керек. Ошон үчүн мен сизге айтып атам, тактап туруп берем. Менин азыр эгерде суммасынан же убактысынан туура эмес маалымат Суммасы эмес, убактысы эмес. Кандай иштер кетти? мен Суммасынан айтып атам, эл аралык уюмдардын жардамы. Кайсы эл аралык уюм? Ошол уюмдар, ошол эле дүйнөлүк банктын Кайсы? жардамы менен. Дүйнөлүк банк. Ошо дүйнөлүк банктар толуп турат. Жок, дүйнөлүк банк белгиле. Азия Всемирный банк деп коет, жок. Азия дүйнөлүк банк болуп эсептелбейт. кайсы? банк, Всемирный банк деп коет, дүйнөлүк банктын жардамы менен. Эгерде ал дүйнөлүк банктын маселен ошол долбоордун суммасы Дүйнөлүк банкка макулдашылдыңыздарбы? Дүйнөлүк банк менен иш алып барылып атат. Бул боюнча кандай иш алып барылып Макул. атат? Канчалык деңгээлде канча сумманы тактап анан жооп беребиз. Иш алып барылып атат деген сөз, алар жардам береби? Жардам беребиз деп алдын ала бул чындыгында чоң көйгөй экен. Жардам беребиз, бул маселени чечиш керек деп биздин мына жетекчилик менен ошол тиешелүү банктын өкүлдөрү менен сүйлөшүү болгон. Ошон үчүн сизге так маалымат берели, биз туура эмес маалымат берип койбойлу деп атам. Алар менен такташып алайлы. Эл аралык уюмдар менен иш болгондо биз такташып алып туруп анан жооп берели. Мен ойлойм туура түшүнөсүз бул маселени. Суу маселеси качан чечилет ошондо? Мен аким менен сүйлөшүп аткан жокмун, мен айыл өкмөтү менен сүйлөшүп аткан жокмун, мен губернатордун орун басары. Качан чечилет суу маселеси? Канча убакыт керек сиздерге? Биз бул боюнча ошол долбоордун качан бүтөрүн, ошол долбоорду ишке алып барган тиешелүү ушул коомдук менен акылдашып, анан бир тагыраак жооп беребиз. Мына күнү бүтөт деп мен азыр айта албайм. Качан башталат? Тез арада бүтүрүш керек. Башталышы качан? Тез арада бүтүрүш керек. Чындыгында суу, таза суу маселеси, камсыз кылган маселесин көйгөйүн чечиш керек деп чындыгында ал туура. Башталышы качан башталат? Башталышын да тактап беребиз. Башталыш. Мектеп качан башталат, качан бүтөт? Аны эми биз тиги ошол титулдук баракча ошол айтып атпайбы, жетекчилик менен сүйлөшкөндөн кийин биз ойлойм эми туура биз эртең ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ал мектеп боюнча кайчыдан кагаз түрүндө кайрылып бир нече кайрылуулар болгон, бирок ошол көйгөйүн айтып, суу маселеси улуг мырза чындыгында оорураак маселе. Ал бир топ убакытка чозулушу мүмкүн. Бирок мектептин маселесин ал жерде деле бир топ миллион акча кете турган жаңы имарат, мектептин жаңы имарат курушуна деле бир топ акча кетет. Аны бирок тезирээк ушул жылдын эмесине тизмесине кирип, ушул жылдык курулуш иштерин башталыш керек деп биз мына кечээ Элчибек Ножардиевичке да маалымат бердик, аким менен дагы кечээ чогуу барып сүйлөштүк. Ушул жылга мектепти киргизгенге аракет кылабыз деп атабыз. Эми бирок биз сунушубузду айтабыз, бул маалыматты сиз айткандай жеткизебиз деп айтабыз. Быйыл мектеп курулуш башталат турбайбы анда? Буюрса. Эгерде биз титулга макул ынандыра алсаңыздар, Кыргыз өкмөтүн. Болуп мырза, бир мектепти куруш үчүн канча каражат кетет билесизби? Маселен, орто мектеп, стандартный типовой орто мектепке бүгүнкү күндө сиз туура айттыңыз, бир эле бюджет эмес, бирок көбүнчө бюджеттин эсебинен. Бүгүнкү күндө бюджет тарабынан, ушул мамлекеттин бюджет тарабынан аябай социалдык тармакка аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Анан эми бюджеттен, бирок ошол эле дүйнөлүк банк, азиаттык банк, ошол арабтардын немелеринен, фонддорунан курулуп атат бир нече мектептер.
Анан бирок бир мектепти куруш үчүн орточо типовой мектеп болсо бул мырза 80 миллиондон 115 миллионго чейин акча каражат сарпталат. Ошон үчүн эртең биз ошол мүмкүнчүлүккө ошол Каржы министрлигинде болгон кыскасы баардык бюджет мүмкүнчүлүгүнө карап туруп анан бирок биз чындыгында туура айтасыздар буну ушул жылы чечиш керек экен. Ал мектептин ал акыбалы мындай авариялык абал экен деп өзүбүздүн сунушубузду айтабыз, аракет кылабыз. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой биз азыр өкүлчүлүктөн чыктык. Талантбек Курманалиев өзү маселелерге жооп берди. Качан болоору, качан чечилери, кандай иштер жүргөндүгү тууралуу бир алгылыктуу жооп ала алган жокпуз. Ушул чиновниктердин мындай шалаакылыгынын айынан ал айыл ушундай акыбалда 9-10 жылдан бери ошол мектеби бүтпөй келгендигин, баланска алынбай келгендигин, ошол каржы маселесине кабыл алынбай жаткандыгынын себеби дал ушул бүгүнкү чиновниктердин жообунда жатат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө мындан кандай жыйынтык чыгарышат, эмне кылып чыгарышат, анын баарын буйруса бизге атайын чакырып маалымат беребиз деп атат. Аны күтө туралы. Кандай иштер болуп аткандыгын даярданып туруп, анан бизге жооп берет деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар. Биздин баракчага катталганды, пикир жазып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.